Ал эми бүгүн бизде албетте машыктырган ар дайым 5 күн бою биз менен чогуу Орто Азиядагы мыкты машыктыруучу, жалгыз машыктыруучу десем болот. Албетте Айс. Өзүм кичине кандай десем, мындай ичке профиль боюнча жалгыз машыктыруучу болушу мүмкүн, бирок башка инструкторлорду кичине мындай кандай десем тартып коебуз. Жок, биз өзүбүздүкүн көтөрөбүз. Чоң рахмат. Эң негизгиси кайрадан эле дем алуудан баштайбыз. Дем алууну өпкөбүздүн ар тарабына жиберебиз дагы, акырындык менен ич жүз менен дем ала тургандай кыймыл аракет жасайлы. Ичибиздеси эле негизи диафрагма менен дем алабыз да, диафрагманын ичи жагы менен. Бүгүн кандай машыктарды кылабыз? Бүгүн йогадан ала турган, бирок кичине кандай десем, йоганы мындай ордото турган көнүгүүлөрдөн жасайбыз да. Кичине динамикасы көбүрөөк болот. Эгер йогада көбүрөөк статика болсо, кээ бир направленияларында, багыттарында ал кыймыл аракети көбүрөөк болот да. Дем алабыз. Демди ичибиздин ылдый жагынан баштап, анан өпкөгө көтөрөбүз. Дем чыгарганда өйдөдөн ылдый түшүрөбүз. Мурдубуз менен дем алабыз, мурдубуз менен дем чыгарабыз. Дагы. Негизи кыймыл аракетке биз дем алууну багыттырбайбыз, тескеринче биз кыймыл аракетти дем алууга байлайт экенбиз да. Эми акырындык менен бутубузду алыстап шилтейбиз дагы, анан ылдый жакка көп отурбайбыз, өйдөдөн мындай дөмчө жасагандай кыймыл аракет жасайбыз. Бирок тизебиз астыга өтүп кетпейт. Дагы арт жакка кыймыл аракет жасайбыз. Мындай оттун камераларды бузуп салбайбы? Дем алууну унутпайбыз, Узун буттары менен. Камерага жетпесе да, жаныбызда жана таңшууга кандай десем, тамгаларына жетип калышы мүмкүн. Өйдөдөн дем алабыз. Негизи белектей болуп, колду кошуп койсок деле болот. Туттуңбу? Бул өзгөчө адамдарга да койду. Эми бутубузду жакындатабыз дагы, акырындык менен ошол кыймыл аракетти тизебизди ылдый койгондой. Кайра алмаштырабыз. Оңго солго, э? Өйдө ылдый. Оңго солго. Негизи Мен да бут отурму? силердин бут кийимиңиз кичине мындай жеңилирээк, жумшагыраак болуш керек да. Эгер ыңгайсыз болсо, өйдөдөн көтөрүлөсүз да, белек секирип кыймыл аракет жасайсыз. Ошондуктан бул йога кыймыл аракеттери негизи баарына пайдалуу жана ыңгай. Дагы өйдө жактан ылдый жакка чейин кичине мындай пружина самал кыймыл аракет. Алмаштырабыз. Дагы. Бутубуз жакшы чыңалып, кыймыл аракетибиз сонун болуп атат, Жок. Кыйналып калдык. Эми бутубузду ылдый жакка тизеге отурабыз. Бар жакшыбы? Жакшы. Анан кичине артка кыймыл аракет. Анан астыга. Артка, астыга. Бул пресске. Артка отурганда кандай десем, жамбаш булчуңдарын чыңдап туруп, сөөктөрдү астыга тартабыз. Ичибиз өзүбүзгө кармалган. Мага айтып койгончу пресске жакшы эмеспи? Пресске аябайсың. Мен анда үйдөн Пресске дагы анан жамбаш булчуңдарына, Машинага да ушинтип анан белибизге да жакшы. Эгер кыйындатам десеңиз, артка өтөбүз дагы, анан бутубузду көтөрөбүз. Артка өтөбүз, бутубузду көтөрөбүз. Артка, бутубуз. Негизи бул кыймыл аракет Уштрасана позасына кетет. Бул асан болсо, төө асыны. Азыр көргөзөм. Негизи жамбаш булчуңдары чыңалдырып дагы, сөөктөрдү өйдө кетет дагы, төшүбүздү өйдө көтөрөбүз. Биздин көрүүчүлөр билбейт болуш керек. Эфирден тышкары дагы биздин белегибиз Айсалкындын мындай машыктыруу залына барат. Барам мен барам ал менен. Анан ошо бүгүн дагы барбы? Бар. Өйдө. Эгер баары жакшы болсо, силер бул кыймыл аракеттин ушул жагына деңгээлине калып каласыңар. Кандай десем, колубуз менен баш манжалар сөөктө, анан өзүңүздү түрткөндөй кыймыл аракет, төшүбүз өйдө тартылат, чыканактар артка. Мен болсо ылдый жакка өтөм дагы. Сен белек, онке түп-түссүң го. Белек тартып алчу.
Өтө акырындык менен көтөрөбүз. Биринчи колубузду белге коебуз, белек. Анан өзүбүздү көтөрөбүз. Кандайсыз? Сон. Баары жакшы? Оңой экен. Эми Башына айланбай эле. Жок, бегимай. эми ошол эле позадан асандан артка тартылабыз да, колубуз менен кыймыл аракет жаратабыз. Бегимай. Дем алабыз. Анчалык эмес. Артка, бегимай, дагы артка, эң сонун ушул позада бегимай калабыз. гана. Белибизди ийбейбиз. Бул неме экен жанагы? Артка. Жарышат го кайык менен. Ошого окшошор. Артка, астыга. Не деп коет эле. Же кылыч менен мынакей. Эң сонун. Өйдө көтөрүлөбүз. Өйдө көтөрүлгөндө жөн эле туруп албайбыз дагы, бутубузду жамбаш линиясына коебуз дагы, артка отурабыз. Колубузду өйдөрөк. Өйдөрөк. Артка отургучка отургандай кыймыл аракет. Эгер баары жакшы болсо, акырындык менен бир бутубузду көтөрөбүз. Алмаштырабыз. Бегимай. Аллоха. Алмаштырабыз. Саламдашып атабыз, Алмаштырабыз. Шамандардын мээни. Эгер баары жакшы болуп кыймыл аракет жеңил болсо, мен артты көрбөсөм эле бегимай Эки бегимайга бүгүн. Эми ошону эле кыймыл аракетибизди жайыраак жасайбыз. Кайра баштайбыз. Өйдө жактан. Эгер жеңил болсо, бир линияга калабыз. Дагы. Эфирдин жаңы башталып жүргөндө кыйын болчу бизге. Эми жеңилирээк, Жеңилирээк болот. Эми ылдый түшөбүз. Ай. Бегимай. Ой, сен бар эфирден тышкары барсаң эле эмне кыйын болот. Ай, Кичине Өзү көтөрүлөбүз, айыз статикада билесизби? калтырабыз. Билесизби? Баягыда кандай болуп калган? Дөңгөч болчу да. Что? Где когда болуп жүргөнү? Алмаштырабыз. Белек аябай жакшы мындай окуучу болуп атат. Бизге келип алып, негизи бүт жанакы паттерндын баарын алмаштырып атабыз. А мен ойлогом немеде болуп жүрөт экен деп. Өйдө. Жанакы гамактарыңызда уктап жүрөт. Жөн эле ара алды. Жок, мен азыр биякта мындай жакшы көрүнгөнү менен жакта кишини кардырап кандай урушат. урушабыз. Алмаштырабыз. Дагы алмаштырабыз. Белибизди ийбейбиз. Дагы. Эми ушуну эле жеңил жасасак, дем алууга да. Дем чыгарабыз, отурабыз. Дем алганда көтөрүлөбүз. Дем алабыз, дем чыгарабыз, көтөрүлөбүз. Жай кылганда негизи кыймыл аракет кыйыныраак болот. Биз эфирде жасап атканда көбүнчө сүйлөшөбүз го. Дагы. Чачатып коет экен, Ооба. Сүйлөсөң кичине дем алып. Эми дагы ылдый Башка жакка. чарак болуп болуш керек. Дагы эле прессти кармайбыз. Ичибиз менен дем алсак дагы белибизди ийбейбиз. Кичине мындай сөөктөрдү өйдө жакка тартабыз дагы, демди аяна чейин чыгарабыз. Колубуз менен артка. Эгер баары жакшы болсо, акырындык менен артка. Артка. Дагы Ой. Аба эле бегимай. белди ийбейбиз. Анткени бул булчуңдар менен жасасак дагы омурткалар дагы кошулуп, бизде кичине жанакы протрузия, грыжа алып келиши мүмкүн. Ошондуктан биякта техника эң негизгиси. Эгер бутубузду жакыныраак коюп алсак, бизге кыйыныраак болот. Кыйыныраак, Ой. Дагы эми калабыз дагы пружина сымал кыймыл аракет. Дем алабыз. Дем алабыз. Эң сонун. Эми бир тест болот. Тест чайы дейби? Тест чай менен так баштайсың. Бул негизи бул отурганда биз өйдө отуруп жана ылдый түшкөндө кыймыл аракет жасайбыз. Ага кичине биз даярдык кылалы. Төшүбүздү астыга. Омурткаларды артка. Астыга. Артка. Астыга. Дагы бир жолу артка. Бизге бирок даярдык болду, ошон үчүн бизге жеңилирээк болот. Негизи биз деген өйдөгө турганда
эң сонун. Эми кайра ылдый жакка отурабыз дагы. Колубуздун жардамы эмес, же жардамы жок турганга умтулабыз. Отурабыз. Сиз көргөзүп бериңиз анда. Ылдый жакка. Оңой эле экен. Эми ошону эле өйдө жакка. Оңой. Эң сонун. Беймай жылмай туруп. Бегимай. Кана беймай көргөзүп сенде мастер-класс болсун. Канчалык колубузду көбүрөөк колдонуп, же кыймыл аракетти эң сонун. Бинго. Эң сонун. Бул деген бирден бир жакшы тест болот экен. Эгер колуңузду көп колдонбой тура алсаңыз, силерге бул кыймыл аракеттин баары мындай көп жашаганга жардам бере турган мындай тест экен да. Бул ошон менен билинет экен. Канчалык силер кыймыл аракетиңер жакшы, булчуңдарыңар жана муңдарыңар жакшы иштейт экен. Эгер колуңузду коюп же отурганда дагы бирден бир бутуңуз менен же колуңуз менен жардам берсеңиз, силер 1 балдан алып коюшуңар керек экен. 1 балл болсо бул 20 жылга тете экен. Ошондуктан силердин жылыңардан 20 жылда алып коюш керек экен дагы, анан көп жашаганга умтулсаңыз, кыймыл аракетти эртең менен күндө тамактын алдында жасап же жумасына 3 жолу жасасаңыз, сиз көп жашаганга дарамет берет да. Бүттү менен кыймыл аракеттерди бүтүрөбүз. Чачадың Бегмай? Чачаган жоксуң. Бегмай дагы эне бериңиз анда, мен кеттим. Анда бир дем алалы дагы. Дем чыгарганда бүт жанакы негативдин баарын чыгаралы. Дем алабыз. Эсибиз оогон баарын дем менен чыгарабыз дагы. Кайра түшөбүз. Мен дагы саатым сигнал берип атат го. Бүтүрдүк деп. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, спорттук көрүнүклөр да соңуна келип жетти. Эгер биз менен чогуу спорт менен машыгып аткан болсоңуз, дени сак болосуз. Себеп дегенде биздин машыктыруучу айткандай, дайыма көп жашоонун сырларын үйрөтүү менен биргеликте денди кантип денени бекем жана ошол эле учурда сак кармап жүрүүнүн жолдорун үйрөтөт. Андыктан алдыңкы мүнөттө көрүшөбүз. Биз Айсалкынга рахмат айтабыз. Кийинки эфирде көрүшкөнчө дейли. Кошулганыңызга